Социалдык фонддун маалыматы боюнча 2022 мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго 35 миллиард сом чогулса, бул каражат 2023 42 миллиард сомду түзгөн. Ал эми 2024 аталган сумма 50 миллиардтан ашаары пландалууда. Фонддун божомолу менен 5 жылда мамлекеттик топтомо фонддун бюджети 100 миллиардка чыгары күтүлүүдө. Андыктан мекеме фонддогу акчанын 5%-ын инвестициялоону сунуштоодо. Биздин акчаларыбыз жалпысынан 42 миллиард болса, 42 миллиардтың 85%-ы мемлекеттик баалуу кагаздарда, бул 35 миллиард 834 миллиону. 6 миллиард 350 миллиону бул коммерциялык банктарда, 12 коммерциялык банктарда жайгаштырылган. Кирешелүүлүгү болсо, мемлекеттик баалуу кагаздарда 10%-дан 18%-га чейин салабыз мемлекеттик баалуу кагаздарга. Коммерциялык банктарга болсо 13,1%-дан 18%-га чейин коммерциялык банктарда жайгаштырабыз. Мындан улам жыйындагы эл өкүлдөрү өлкөдөгү коммерциялык банктардын жалпы капиталына кызыгышты. Биздин банктын системанын уюмдарын караганда суммардык капитал бүгүнкү чистый суммарный капитал деп коет. Бул 105 миллиард сомдон ашык болуп атат. Депутат Айбек Маткеримов мамлекеттик топтомо фондко чогулган каражат элдин акчасы болгондуктан чогулган каражаттын эсебинен социалдык банк ачууну сунуштады. Ошол эле учурда эл өкүлү социалдык фонд сунуштап жаткан мыйзамдын иштөө жолуна токтолду. Муну айтып атасыз, азыр деле иштеп атыптыр да, ушул жумуш кетип атыптыр. Анан мыйзамды өзгөртүүнүн эмне зарылчылыгы болуп атат анда? Итак ошону менен иштеп атасыздар. Азыр өзгөрүлсө кандай өзгөчөлүк болот? Ошону айтып бериңизчи. Өзгөчөлүк бүгүнкү күндө Айбек Тураталич, эгерде биз жаңы финансылык инструменттерди киргизбесек, акчабыз көбөйө турган болсо, мамлекеттик баалуу кагаздарды бардыгын ала албайбыз да, ала бере турган болсок, мунун баасычы. Инструмент кайсы, ошону айтыңызчы. Ошону сурап атам сизге, элге жеткиликтүү. Киргизе турган. Кайсыны киргизесиздер, кайсы инструменттер кирип атат, ошо киргенин айтыңызчы. Киргизе турган инструменттерибиз бул Улуттук банктын ноталары бар. 7 күндүк, 14 күндүк, 28 күндүк ноталар бар. 10%-дан 7%, 8%-дан банковский ноталар бар. Ошол банковский ноталарды сатып алууга мүмкүнчүлүк бергиле деп атабыз. Андан тышкары алтындын баасын ала турган болсок, Айбек Тураталич, акыркы 20 жылда, 20 жыл мурун алтындын баасы 1 тройский унция $300 тегерегинде тура турган болсо, бүгүнкү күндө $1900, $2000 чыгып атат фондовый биржаларда. Ошондо 6,3 эсеге өстү 20 жылдын ичинде алтындын баасычы. Алтынга салабыз деп атабыз. Анан чет өлкөлүк валюталарга, жалпы бюджетибизден 5%-га чейин деп атабыз чет өлкөлүк валютага. Өз кезегинде депутат Венера Райымбачаева мугалим дарыгерлер ай сайын маянасынан 5000 сомго чейинки каражатты социалдык фондко төлөөрүн, бирок жыйынтыгында айтылып жаткан коммерциялык банктардан алар 30-дан жогорку пайыз менен насыяларын белгилеп, муну көзөмөлдөөгө чакырды. Кээ коммерциялык банктар 60%-га берет кредиттерди. Ошол эле мугалимдерге, ошол эле дарыгерлерге мындай бир жеңилдетилген пайыз менен берсеңиздер болобу? Мындай бир механизм иштетип чыкпайсыңарбы? Кандай дейсиңер? Бул биз деген ошо биздин эле дарыгерлерибизге, мугалимдерибизге мындай жардам көрсөтүшүбүз керек да туурабы? Талкуунун соңунда аталган мыйзам долбоору депутаттардын колдоосуна ээ болгон жок. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.